İstesen men okumaktım çakırım. Bakkat aka, turgan setken şu turat. Yok. Şu atat sot çeçim. Biz dalil değer verdik. Emi жазгыла, жогорку инстанцияларга жазгыла. Biz geçici yerge get almadık. Emi, Аксакал. Ağıl işleri, gezgi çeçim çıkarganlar da kamalış gerek. Ani esitip jirgenler hem kamalış gerek. Bu baldarda bunu etek işte atkan bala bir sakal koygan bala da damitasi var. Kara soluk. Al ortam çoğup turup koygan eken. Ol aytkan eken, çata eken dese, bola öğrettiğin adamı var eken. Bola öğrettiğin bir şeyden otursa gerek. Барпайыл өкмөтүнүн тургуну Шумкарбек Бакиров мындан 3 жыл мурун 4 гектар жерди ижарага алып, ал жерге бак тиккен. Андагы мөмө дарактары мөмө берип калган. Бирок ал жер азыр жок болуу коркунучунда турганын айтат. Анткени бактын жанында жайгашкан кыш чыгаруучу заводдун ээси ал жерди талашып жатканын айтууда. Андан кийин биз 5 жылдык арендаларын төлөгөнбүз. Анан бул жерде азыр 1200 түп көчөт бар. 1200 түп көчөт бар, 700 түп кокон килерс бар. 370 түп шабдалы бар, bir 50дөй жаңак бар сетканын астында. Ошонун негизинде эми ошол биз эккенбиз, 3 жылга мөмөгө кирди азыр. Кирип, азыр МК Югстрой менен бул жерде кичине биздин арабызда маселелер жаралып атат. Сулуу жер, кандайдыр бир себептерден бул сулуу жерди лицензияга берип берген 5 гектар. Бирок 5 гектарды өлчөп келгенде печкеден 223 метр булардын картасынан көргөм мен. 223 метрди өлчөп келгенде бизге бир 20 метр, 20-25 метр жетпей бүтөт булардын границасы. Эми кандайдыр бир себептерден булар биз ичкериге дагы биз 15 метр бакты бузуп киришибиз керек деп атат. Сотторго бардык, соттор бир кандайдыр бир себептерден бизди карабады. Аталган кыш завод МК Югстрой ЖЧКсына таандык. Буга чейин эки тарап жер маселесинен улам соттошуп келген. Сот МК Югстрой ЖЧКсынын даттануусун канааттандырып, ортодогу тосмону алып салуу чечимин чыгарган. 50 метр жер участогун жана түндүк чыгыш жактан 66 метр жер участогун бастырып кирип, ал өзүн билемдик менен кашалап алган, курулган кашаны бузулсун деп эле чыккан да, каша. Эми бу жерде каша Yok, buzulsun da tura. Hazır bu yerde 5 hektar diyen bir ölçek görmeyli. 5 hektar bu yerde aşıkça çıkıp atpay yer. Бирок соттун мындай чечимине тургундар нааразы. Анткени аталган жерде айыл тургундарынын да үлүшү болгон. Bunlar derler özüne oyun turul ettiler. 6 hektarın atın, ana karşı takip etmene kegeni biz bileylik. Ana ondan bir ağırlığını Özümüz açıp verelim. Sodatlar uçu. Ölçöyle özümüz açıp, ben kolum benden açıp vereyim. Ben teknikaneyim gereceğim. Ölçöyle, altı hektar yerde ölçöyle, kalkıp verelim kazıktı. Эми атыңыз Makul bu kadar, sadık. Sadık aka. Men Farhat. Бул тарап болуп атасыңар да, бир тарап өкүл, бир тарап силер. Ал өз ара келише турган нерсеңерди. Аны мен ортодо Өз ара келише алган үчүн силер келип атпайсыңар. Мен чечимди эле аткара турган адаммын. Туруп ака. Мен чечимди аткарган Biz алганы kazanımızdan da karşı emesmiz. Neme, sod atkarıcı. Эми сиздер туура түшүнүңүздөр да. 6 hektar yerde 6 ölçöyle hektar kazıklar. жерде турат. МК Югстрой ЖЧКсынын өкүлү бак отургузган тарап алардын жерине кирип кеткенин айтат. Алардын маалыматы боюнча тосмодон арыдагы 50 метр аралыктагы жер кыш заводко таандык болгонун билдирип жатышат. Соттун чечиминде көрсөтүлгөн биздин немелерибиз бар да. Биз мынау Кашадан 50 метр нарактабыз да биздин координаторубуз. Мен азыр эми бербеймин да. Бизде полностью кагазда көрсөтүлгөн. Жер талашып жаткан эки тарап тең жерди Барпайыл өкмөтүнөн ижарага алышкан. Аталган өкмөттүн жер адиси төмөндөгүдөй жооп берди. Мен адашпасам, ошо мен көкчө чоң ташты жылдар эле таштап алган болсом, мынанан бул жагы мен бере албайм. Мына бул заводдун жери, мына координат точкасы могул жерге келип атат деп айткам ошондо ушул балага мына. Могул точкага келип атат. Эгер жол бар экен, жок. Эгер ешкай жол бар экен, эски жол. Ошондон бул жагы заводдуку, заводко жерге точка ушул жерге келип атат. Мунун жагы баксаң болот деп айттылар. Балачы, майым соттун чечими чыкса да, башка болсо да шабдолун нелерин кийин, шабдолун алдагы өзүнүн точкасына өзүнүн границасына жылы деген сөз болду. Деп анан ошол жерде да спор болуп, баш болуп, эми кашалап алып, не кылды эми деди. Кашалаганды жардам берели деди, кашаны жылышка деди. Адамдар рабочийлер катып алды, кашаны жылдырыш коелду деди. Каша бул бетон эмес да, чынбы? Бул забор эмес, жөнүндө каша сеткада. Сеткада. Анан ошентип өтүп кеткендиги бул аны беле. Өзү эле билет өтүп кеткендигичи.
Анан мени көрсөткөндө, мисалы мен көрсөткөндө эч кандай мен заводдун жерине өткөзүп көрсөткөн эмесмин. Мен точка менен координат точка специалистке барып, специалист могул жерде кагыт берген. Мындан бияк заводдук экен, могул жагы арыда берсең болот. Бирок бул жоопторго карабастан эки тарап ушул учурга чейин бири-бирине даттанып келишүүдө. Акыркы чечимди жогорку сот чыгарган. Бирок соттон утулуп калган Багбан конституциялык сотко даттанганын айтууда. Нуриза Хамракулова, 7 канал, Сузак району.